Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен орус тилиндеги падеждерде фамилиялар жана аттар кандай жөндөлөт, мына ошол жөнүндө сабак өтөбүз. Анда эмсе сиздер биз менен чогуу болуңуздар, эгерде бул сабакты түшүнөм десеңиздер. Урматтуу достор, сабагыбызды баштаардан мурда сиздер сөзсүз өзүңүздөрдүн, эгерде сиз мужской роддо болсоңуз, эгерде сиз мырза болсоңуз, эркек болсоңуз, анда өзүңүздүн атыңызды жана фамилияңызды даярдап коюңуз. Ушул биздин сабагыбызга карай сиз дагы өзүңүздүн фамилияңызды жөндөмөлөрдө жөндөп биздин артыбыздан жөндөңүз. Эгерде кыз болсоңуз, анда сиз дагы өзүңүздүн фамилияңызды женский роддогу мисалга карап жөндөмөлөрдө жөндөп алыңыз. Мисал үчүн орус тилинде эгерде именительный падежде болсо, биз бир мужской роддогу фамилияны алабыз, ал эми бир женский роддогу фамилияны алабыз. Мисал үчүн мужской роддо Айбек Исламидинов деген атты алалы. Айбек Исламидинов. Ал эми женский роддо болсо Нурзада Исламидинова. Нурзада Исламидинова дегенди алалы. Падеждерде кантип ушул экөөсү мужской роддогу фамилия жана женский роддогу фамилия кантип жөндөлөт, биз сиздер менен карап чыгабыз. Мисал үчүн урматтуу достор, именительный падежде это Айбек Исламидинов. Бул Айбек Исламидинов. Мужской роддо. Ал эми женский роддо болсо это Нурзада Исламидинова. Это Нурзада Исламидинова. Бул Нурзада Исламидинова болот. Демек, именительный падежде ким дегенде эч кандай окончание коюлбайт. Эми кимдин дей турган болсо, кого? Кимдин? Айбек Исламидиновтун, Нурзада Исламидинованын деп айтканда кандай окончание болот аягында? Родительный падежде, например, это машина Айбека Исламидинова. Это машина Айбека Исламидинова. Демек, мужской роддо А деген окончание кошулат. Это машина Айбека Исламидинова. Бул Айбек Исламидиновтун машинасы. Сиз эгерде мужской роддо болсоңуз, сөзсүз өзүңүздүн аты жөнүңүздү коюңуз. Это машина деп туруп, өзүңүздүн атыңызды, андан кийин фамилияңызды коюңуз. Андан кийин эгерде женский роддо болсо, это машина Нурзады Исламидиновой болот. Эгерде женский род болсо, это машина Нурзады Исламидиновой. Ар кандай женский роддогу фамилиялар ушул үлгүгө түшөт. Ушул үлгүдөгүдөй жасалат. Это машина Нурзады Исламидиновой. Бул Нурзада Исламидинованын машинасы. Исламидиновой болот. Демек, вой, овой болот. Исламидиновой. Кеде мисал үчүн айтабыз го, общая тетрадь Айбека Исламидинова. Айбек Исламидиновтун жалпы дептери. Же болбосо, эгерде женский роддо боло турган болсо, общая тетрадь Нурзады Исламидиновой. Женский род болсо вой коюлат, а мужской роддо А эле коюлат. Демек, Нурзада Исламидинованын жалпы тетрадь, жалпы дептери болот. Андан кийин, эгерде дательный падежге болсо, Айбек Исламидиновко, Нурзада Исламидиновага айттым дей турган болсо, кантип айтабыз? Я сказал Айбеку Исламидинову. Мужской роддо У кошулат. Я сказал Айбеку Исламидинову. Мен Айбек Исламидиновко айттым. А Нурзада Исламидиновага айттым дей турган болсок, я сказал Нурзаде Исламидиновой. Мунда дагы женский роддо ойм окончаниясы косулат. Я сказал Нурзаде Исламидиновой. Мен Нурзада Исламидиновага айттым. Сиздер бул жерде дагы өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды коюп, окончанияларын дал өзүндөй кылыңыздар. Любой ат келе турган болсо, ар кандай ат келе турган болсо, мужской род болсо, Айбеку Исламидинову дегенге түшөт. Ал эми женский род болсо, Нурзаде Исламидиновой дегенге түшөт. Мисал үчүн башка бир атты алып кая турган болсок, Айбеку Исламидинову дегенге, например, Нуржигиту Керимбаеву, Нуржигиту
Керимбаеву, Нуржигит Керимбаевка болот. Ал эми женский роддо болсо, например, Айзада Керимбаева болсо, Айзаде Керимбаевой болуп калат. Айзада Керимбаевага болуп калат. Андан кийин винительный падеж. Кимди дей турган болсок, кимди? Я уважаю Айбека Исламидинова. Мен Айбек Исламидиновты урматтайм. Демек Айбека Исламидинова. Кого? Кимди дей турган болсок, Айбека Исламидинова. Ал эми женский роддо болсо, я уважаю Нурзаду Исламидинову. Я уважаю Нурзаду Исламидинову. Женский роддо кимди дегенде у деген окончание кошобуз. Я уважаю Нурзаду Исламидинову. Бул жерге сиз дагы өзүңүздүн атыңызды үлгүдөгүдөй кылып окончание коюңуз. Андан кийин творительный падежде мисал үчүн я познакомился с Айбеком Исламидиновым. Я познакомился с Айбеком Исламидиновым. Мен Айбек Исламидинов менен тааныштым. С келсе демек с Айбеком Исламидиновым. Кошулат. Айбеком Исламидиновым. Мен Айбек Исламидинов менен тааныштым. Бул жерге дагы сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү коюп үлгүдөгүдөй кылып эметиңиз. Я познакомился с атыңызды коюңуз, анан фамилияңызды коюп, окончаниясын коюңуз. Деген окончание кошосуз. Ал эми женский роддо боло турган болсо, урматтуу достор, я познакомился с Нурзадой Исламидиновой болот. Мында дагы женский роддо көбүнчө ой окончание кошулат. Дээрлик бардыгында эле. Я познакомился с Нурзадой Исламидиновой. Мен Нурзада Исламидинова менен тааныштым. Демек женский роддо да кайра эле ой деген окончание кошулат. Эми предложный падежде о ком десе, ким жөнүндө? Ким жөнүндө? О ком, ким жөнүндө? Я говорю о Айбеке Исламидинове. Мен Айбек Исламидинов жөнүндө сүйлөп жатам. Я говорю о Айбеке Исламидинове. Мен Айбек Исламидинов жөнүндө сүйлөп жатам. Эми женский роддо болсо, я говорю о Нурзаде Исламидиновой. Мында дагы вой деген кошулат. А я говорю о Нурзаде Исламидиновой. Мен Нурзада Исламидинова жөнүндө сүйлөп жатам. Демек, бул жерге дагы сиз эгерде мужской роддогу мырза боло турган болсоңуз, мужской родго өз атыңызды коюп, окончанияларын коюп айттыңыз. А женский роддо болсоңуз, анда женский роддогу үлгүгө карап жасап жазыңыз. Урматтуу достор, ар кандай фамилиялар келе турган болсо, ар кандай фамилия болбосун, мына ушул таризде биз көрсөткөн формада жасайсыздар. Ушул үлгүдөгүдөй кандай фамилия болбосун, ушул үлгүдөгүдөй болуп жасалат. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даярбыз. Аладдин Исламидинов вас всегда любит и уважает. До новых встреч, дорогие мои.